Привет, всем салам. Қандайсыздар? Барыңыздарға салам. Так. Салам барыңыздарға. Отправляем маға запрос. Эфирге запрос жөнөтөбүз. Начнем с разборов. Отправляем маға запрос. Так, салам барыңыздарға, угулуп жатамбы. Жана мага запрос жөнөтөбүз. Разборго. Эфирге разборго. Венера, лидер, саламатсызбы дейт. Менин түз эфириме запрос жөнөтүп, видео менен чыгып, разбор кылсак болот обязательно. Отправляйте мне запрос. Көчөк эфирди ким көрдү, кандай инсайттарды алды, активдүүлүк көрбөй элеми, не? Эртең 17-си мен бир адамга бир орун курска подарок кылам. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Каяктан чыгып калдыңыз? Атыңыз ким? Бишкектен. Атыңыз ким? Атым Акылай. Эмне запрос менен чыгып калдыңыз, Акылай? Өзүм ордумду тапкым келет. Азыркы убакта жашоомдо чоң перемена болуп атат. Так как жолдошум экөөбүз урушуп, эки жолго түшөлү деп турабыз. Туулган күнүңүз? 10 август 1992. Жолдошуңуз? 6 апрель 1992. Балдар барбы ортодо? 3 балам бар, 2 кыз, 1 уул, улуу балам. Ребенок с инвалидностью. Что за синдром? ДЦП. ДЦП, окей. Так, Бишкекте турат экенсиң. Родители есть у тебя? Мамаң, атаң барбы? Бар. Ошондо 92 болгондо канча? 31деби? 31? 33. 33, как раз миссия вступает, да? И у него миссия вступает. Окей. Вот, Акылай. Так, эфирди мен сактайм и запись чыгат. Макулсуң да, э? Угуп атам. В чем проблема? Ортодо 2 киши болгондо, 3-чү киши кошулганда семья бузулат экен да, ошондой болуп атат бизде. Кайненеби? Жок. Башка. Кыз, э? Ошол анан кийинки жашообуз кандай, чогуу калабызбы же 2 жолго түшөбүзбү? Неясына да анан өзүм ордум тапкым келет. Азыр эмне иштейсиңби же эмне кыласың? Эмне иш кыласың? Үйдө эле. Анткени балдарым кичинекей. Кичинекей кызым 5 айлык. Улуу балам тоже өзүм карайм. Улуу балаң канчада? 7-де. Спецшколага барабы же үйдө элеби? Жок, ошо баспайт да, сүйлөбөйт. Үйдө жатат, э? Жолдошуң обеспечивать этеби? Ооба. Экиге 11, 11, 12, 13. 13, миссия 4, елки. 6, 1 плюс 1, 2, 2, 4, 13. У мужа миссия 4, оказывается. Окей, поехали. Уготам. Говори давай. Самооценкам көтөрүп, өзүмдү развиваться этким келет. Кайсы тарапта развиваться этсем болот?
Мгм. М, Хочу наладить отношения с мужем. Ушпай, ынтымактуу жашагым келет. Мгм. Мындай болду да. Бизде WhatsApp'та группа бар, цифровая психология депчи. Анан көчө мисалы үчүн көп адамдарга бетине чындык айтып, чындыкты айтып, мисалы үчүн чындыкты уккандан кийин мен ошондой экенмин деп калып калбай, өзүңдү өзгөртө аласың да. Мисалы үчүн миссия жетиби, өзүңдү түшүнүп туруп, өзүң менен иштеп, өзүңдү сууруп, плюс абалга чыга аласың. Плюс абал, минус абал бар да. Анан көчө адамдарга ачык бетине чындыкты айтсаң, көп адамдарга чындык жакпайт экен да. Жок, мен жакшымын, күнөөм менде эмес, мен аябай жакшы аялмын, жакшымын, мен аябай жакшымын. Чынында ар бир адам өзүн жакшы ойлойт да, эч ким өзүн жаман ойлобойт. Эч ким өзүн жаман ойлобойт. Ичинен ойлойт, мен аябай жакшымын, мен укмушмун, түшүнүктүүмүн депчи, өзүнөн эч качан көрбөйт адам. А бирок өзүнө көрүнбөйт. Өзүнүн сүйлөгөнү, өзүнүн действиялары, кыймыл аракети өзүнө көрүнбөйт адамгачы, потому что биз өзүбүздү со стороны көрө албайбыз. Бирок жакшы жаңылыгы, биз билим алып, өзүбүздү түшүнүп, минус плюсубузду билип туруп, минустардын үстүнөн иштеп, өзүбүздү плюста алып жүргөнгө наработка кылсак болот да. Мисалы үчүн менде 5 жок, сеникиндей. Өзүңө болгон сүйүү жок, 5 жок, менде 6 жок, көп нерсе жок. Бирок мен ошону түшүнүп, билип, ошонун үстүнөн иштейм да. Идеалдуу эч ким жок. Минуста, плюста адамдар болот. Идеалдуу эч ким жок да. Бирок, кээ бир адамдар өзү жөнүндө, особенно мына критиканы уккулары келбейт да. Өзүн укканда, чындыкты укканда адам кабыл алып, депрессия болобу, кризис болобу, ошону проживать этип туруп, плюска өзүн көтөрүп алат. Трансформация болмоюн, аң сезим өспөйүн, өзүң жашооңду, өзүңдү өзгөртүш дагы оор болот да. Ошон үчүн мен ошол көчө эфирден кийин ойлонуп калдым да. Көп адамдар өзү жөнүндө негизи эле чындыкты уккусу келбей, көздөрүнө мынтип розовый очки тагынып алып жүргөндү жакшы көрүшөт экен, иллюзияны деп билдим да. Ошондуктан канча деңгээлге чейин сен өзүң жөнүндө укканга даярсың? Полностью эле. Ошо Смотри. жаккан мындай билинет өзүмөчү, анан полностью угуп, ошо өзүмдүн үстүмөн иштегим келет да. Смотри, мен сага примерно 8 мүнөт азыр убакыт бөлүп алам. И плюс мага азыр сен өзүңдөн что ты чувствуешь? Өзүңдөн. Что ты чувствуешь? Ты же хочешь, ты же не хочешь разводиться с супругом. Я как психолог не имею права тебе говорить, иди разводись деп. Я никому не имею права ошондой кеңеш бергенди и бербейм дагы, потому что бул менин жоопкерчилигим эмес. Адам өзүндө болот жоопкерчилик. Экинчиси болсо, мен балдардын атасынан лишать эткенге, атасы жок өскөнгө эч кандай укугум да жок. Макулбу бул ситуацияга? Мен болгон өзүң менен иштеп, өзүң чечим чыгара алганга полностью эмелерди бере алам. Билим, поддержка и так далее. Жана бул жактан жолдошуң тарабынан и так далее. Миссия 4 өмүр бою курган нерсесин бир күндө талкалаган адамдарда разрушать этип кетиш керек деп турган адамдар. Анын миссиясын, кыймыл аракетин, недовольстволорун 6 экен да, 6. 6ке очень важна любовь. Сүйүү, нежность, комфорт, үйдө комфорт түзүп берүү агачы. Менин жанымдагы кошунамдын жолдошу 6 экен. 6 ошол кошунам миссиясы 5, 1-5. 5тер миссия 5 тынбай төрөй берет да. 4 баланы төрөп берди, Денис Аксону 4 бала төрөп берди, бирок ал жанындагы коллегасына экинчи аял кылып алып кетип калды. Мне некомфортно дома, ызычуу, мен сени төрө дедим беле деп атат. Анан мага сүйүү жетпей атат деп атат аялына. Аялы 1, такая, как ты, холодная. Еще 5 миссия 5, еще 4 бири бар. Я тебя не хочу, мындайча айтканда. 1-3, сенинки 1-3 мындай да, мужская энергия.
У тебя мужская энергия. У тебя мужская энергия. Анан эркек менен жатпайт да. Я понимаю, 3 бала, особенно улуусу особенный болсо, сага өзүңө сүйүү, мерим, көп нерсе жетпей атат. Анан сага жетпей сен ушул абалда болгондо сен недостаточно бере албай атышың дагы мүмкүн да жолдошуңачы, понимаешь? Бул тараптан ты только над собой өзүң менен өзүң үстүндө иштеп, аябай аракеттенип, билим алып, мен даже сени не только менин курсума эмес, даже полностью цифровой психологияга келип, полностью даже сайтты окуп, полный башотуң менен ушул жака киргениңди даже предлагать этем, да, потому что бул 1 айлык эле менин курсум эмес, как образ жизни өзүң менен иштегенге, өзүң менен өзгөргөнгө и так далее, да. Анан оңой менен сен баш ийип өзгөргөн айымдардан эмессиң, самодостаточная, поэтому укпайсың эч кимди. Укпай жатабыз дейт. Менин үнүм угулбай жатабы? Угулуп атсам плюс белгисин коюп коюңуздар. Сен эч кимди укпайсың. Эч кимди укпайсың, өзүң билгенди кыласың. Жан дүйнөң кыйналып аткан үчүн бул эфирге чыктың чын. Эч качан үй бүлөсүн бузбайт да, идеалдуу болгусу келет. Но у тебя мужа миссия 4, это его надо конкретно изучить, его данность. И чистая шестерка экен да, тем более 4 бар экен, бетке айтат экен, недовольство и так далее, да. Что я тебе могу сказать? У тебя реализация, билим жетпейт экен, дисциплинаң жок экен, бат чарчап каласың, еще кыймылдап жазап кетиши оор. Любви тебе не хватает. Дисциплинага кел, билим ал, анализдеп, адамдар менен мамиле кылып, сүйлөшүп, адекватностька кел. Постоянно өмүр бою билим алышың керек. Работа над собой. И в твоем случае, чтобы я здесь психологияга келмекмин, постоянно билим алып, өзүң менен иштеп өсмөкмүн, өзүңдү, балдарыңды карап и так далее. Мужчинам только одно нужно. Мужчинам только одно нужно на 3 буквы. А ты? Ты, твое здоровье и көп нерсе өзүңө, балдарыңа керексиң. Поэтому надо над собой работать. Это глубоко нужно над собой работать. Аябай өзүң менен иште. У тебя реализация наставничества, наставник болуу, лидер болуу. Билбейм, насколько ты готова, насколько вы готовы вести блог, Инстаграмдан блог алып барып, полностью жашоону чагылдырып, акырындан аракеттенип, блог алып барып, психологияны, постоянно психологияны. Эмне үчүн менин жашоомо ушундай болду, тагдырым деп суроо берип туруп, копать этиш керек да, то есть психологияны аябай ушул жака келип окуп полностью, даже мен менен даже на обучение можете поехать, Турцияга, Дубайга, көлгөбү. Этого даже өзүң менен иштеп страдать этпеш үчүн, ушул абалдан чыгыш үчүн 1 жыл, 2 жылдай постоянно полностью мендей болуп кетсең болот. То есть ушул сферага постоянно обучение кылып и так далее. Вот. Что еще могу сказать? Напишите мне в личку, хорошо? Оставьте номер через менеджера. Өзүңүз менен гана алек болуңуз, билим алыңыз, сөз түрдө билим алыңыз. Сөз түрдө билим алышыңыз керек, окушуңуз керек, постоянно 1 ай эмес, 2 ай эмес, бул только башталышы гана. То, что менин курсум болсо деле, бул только начало, да, изначал. И все остальное я даже 5 мүнөттө да айтып бүт албайм. 1 жыл, 2 жыл өмүр бою өзүңүз менен иштеп, кайра окуп ушинтишиңиз керек да. Это вот самый лучший путь. Это самый лучший путь. Ошондо сиз өзүңүз менен иштеп, жакшы абалга келе аласыз. Плюс үйдө эле отурам, балдарым 5 айлык эмес. Биздин кыздар, мисалы үчүн, менин командамда
5 айлык 6 айлык кызы менен Instagram баракча алып барып 15 миң 20 миңге чейин тапкан кыздар бар 3 баласы менен. Поэтому бул только отговорка деп ойлойм. Поэтому кошумча бир командада болуп и так далее бир жөндөм үйрөнүп алып, командага кошулуп алып, өзүңүздү өстүрүшүңүз керек, аң сезимиңизди өстүрүшүңүз керек деген ойлойм. Сатуу менеджери болосузбу, же менеджер болосузбу, же менеджер болосузбу, же башка жакта болосузбу, сөзсүз түрдө ушул нерсени кылсаңыз болот. Так, рахмат сизге. Рахмат сизге. Кудай. Акылайайым, ыраазычылык билдирем. Жеңил трансформация каалайм. Страдания ушул жыл, эмки жыл аябай жан дүйнөңүз аябай илейт болуш керек эми, потому что у вас миссия вступает, и что у вас, что у супруга. Не обращайте на его действия внимания. Көңүл бөлбөңүз, өзүңүз менен алек болуңуз, өзүңүздүн ден соолугуңуз балдарыңызга керексиз, макулбу? Анын действиясында ошол нерсе бар. Давайте. Чоң рахмат. Так, поехали, да? Бүгүн бизде экинчи күндө бүгүн биз көбүнчө мамиле жаатында сөздөрдү кылабыз деген. Бирлер, негизи мамиледе бирлер көрдүңүзбү? Мына Акылайдай болгон айым бирлер. Бирлер мамиледен жабыркашат постоянно. Эмне үчүн мамиледен жабыркашат? Айта кетейин. Себеби дегенде, с единичкой сложно строить отношения. Башкара берет. Единичка постоянно башкарат, өзүнүн башкарат, үстөмдүк кылып, укпайт, түшүнбөйт, уккусу да келбейт. Түшүндүкпү? Уккусу да келбейт. Ошон үчүн сөзсүз түрдө уккусу да келбейт. Бирлер менен кыйын, өтө кыйын. Эгерде сиз бири 10, 19, 28 төрөлгөн айым болсоңуз, күйөөңүзгө даңк жана дүңк медаль берип, колун өөп, кучактап туруңуз, потому что сиз менен жашаш өтө оңой эмес, мындайча айтканда. Бирок сиз аң сезимиңиз менен иштеп, аябай окуп, адамдар менен дагы катышып, сүйлөшүп, такшалып, жашоо турмуш уже далай сизди мындайча айтканда сындырып, тагдырдын адамды жашоо тарбиялайт да, өзүчү адамды жашоо тарбиялайт. Мен мынтип коем да, мисалы үчүн, ай тиги эмеңди оңдобойсуңбу, келиниңе айтпайсыңбы, оңдобойсуңбу десем, жөн койгула, жашоо өзү тууралап тарбиялайт деп коем да, потому что мен даже туугандарымды, жакындарымды барып алып мындай бол, тигиндей бол дебейм. Зачем мага ал нерсе кереги жок, алтындарым. Согласованная трансформация. То есть мага мисалы үчүн адам келип атат, акчасын төлөдү, өзгөргөнгө даярмын, чындыкты укканга даярмын дейби? Все. Сабактарды көрөт, зумдарга катышып чындыкты угат. Ал адам даяр. Анан көчөдөн мен бирөөнү кармап алып эле баскының мен үчүн башыңа турсе кийип алдың, эмне үчүн монтип жүрөсүң, эмнеге мынтип атасың деп аны мажбурлаган болбойт эч качан. Бул слив энергии жана каалабайм деген каалоосу жок адамга сүйбөгөнгө сүйкөнбө дегендей эле кааласы жок адамды эч качан өзгөртө албайсыздар. Можно подвести лошадь к колодцу, но заставить выпить лошадя нельзя. Түшүндүрүп атам кыргызчасын. Атты кудуктун жанына алып келсек болот, мажбурлап туруп. Бирок ошол кудуктан суу ичире албайбыз. Эмне үчүн? Потому что каала жок. Так, у нас есть билет бесплатный, да? Билет мини-курс акча мамиле предназначение алыш үчүн номер калтырып, командаман консультация. Ошол бесплатный мини-курс алсаңар болот. Билет мини-курс алыш үчүн номер калтырыңыздар. Наргизайым, как вы? Отправьте мне вопрос, пожалуйста, запрос. Калтырыңыздар. Наргизайым, где Наргизайым? Нету Наргизайым. Наргизайым, отправьте мне, пожалуйста, ваш запрос. Өзү каалаш керек дейт Венера лидер. Сөзсүз түрдө өзү каалаш керек да.
Өзү каалаш керек адам, өзгөрүүгө мен даярмын деп өзү каалаш керек. Заставить никого нельзя. Эч кимди мажбурлай албайбыз. Караңыздар, бүгүн бизде мамиле жаатында сөз болуп атат. Жана эртең болсо бизде предназначение жөнүндө сөз. Жана эртең мен 1 айымга Инстаграмда ким стористерди репост кылып атат, отметка кылып атат, баарын карап туруп, команда менен карап эмне кылам? Наргиза айым, Турциядан Наргиза айым, запрос жөнөтөсүз. Ылдый жакта камера турат, плюс деп. Ошону басып отправить запрос на эфир десеңиз, мага эфирге чыга аласыз, макулбу? Получается, бизде бүгүн эфир, эртең акысыз эфир, 17-си акыркы күн, эртең 1 айымга жолдомо, 1 айымга же мырзага жолдомо берем, бирок Инстаграмда ким активдүү болсо ошону карап туруп берем. Сөз түрдө көчө бүгүн эртең эфирде алайым болуш керек, мен аны көрүшүм керек. Андан сырткары, 1 ноябрда бизде Бишкекте жандуу лекция болот. Мен менен 4 саат жандуу жолугушуу, автордук китебим Белеке, жана андан сырткары бул азыр жаңы эле мага эфирге чыккан Акылай айымга мен китеп бергим келип атат. Сизге подарок, книга бренд. Сиз Бишкекте болсоңуз, сизге эртең салып ийебиз. Доставка за наш счет. Жана 1 ноябрда бизде жандуу лекция болот, 4 сааттык. Жана 1 ноябрда бизде код души 4-поток курсубуз башталат. Убагында мен айткам, код душуну окуп алыңыздар деп, 6000 сомдук кезинде. Бизде азыр 15.000 сомдон өйдө курстун бардыгы. Постоянно рост кетип атат да. Кайсыл жерде болот дейт. Мен менен жандуу жолугушуу 1 ноябрда Бишкекте болот, отелде болот. Ичинде ушул китеп Белекей алынат. 1500 сом, 4 саат, 5 саат мен менен жандуу болуу. Ушул китеп Белекей болот. Жана цифровой психология боюнча жандуу мен өзүм айтып берем. Ошол жакта разборлорду көрөсүңөр, цифровой психологияны эмне болуп атат, кандай болуп атат, мен менен суроо жооп болот. Жана андан сырткары дагы ал жакта ушундай орундар чектелүү, болгону 30 орундук бар. Ошондуктан мен менен чакан чөйрөдө жандуу ушундай жолугушуу, орундар чектелүү. 1500 сом, бул 4 саат, 5 саат мен менен жолугуп, 1000 сомдук ушундай автордук китепти Белекке алуу, жана жандуу сабак өтөмүн. Ким курска катталса, аларга мен муну и так эле Белекке беремин. Түшүндүк, Курста менде онлайн жана офлайн тариф бар. Офлайн окуу тарифинде мен 3 жолу 1 айдын ичинде жандуу жолугушам. Арома бал 4 саат, 5 саат арома бал болот. 99% ароматтарды жыттап, жолдошуң менен болгон төшөктөгү маселелер чыгат жана башка. Арома психолог, сексолог менен. Жана мен менен жолугушуу болот. Ошол жакта трансформационный оюн ойнойбуз. Андан сырткары, трансформационный оюндан сырткары дагы эмне кылабыз? Трансформационный оюндан сырткары дагы фотосессия болот. Женственность прокачка кылабыз. Жана андан сырткары жандуу выпускной болот. Онлайн, офлайн формат. Онлайн тариф, офлайн тариф. Офлайн тарифке онлайн тарифти Белекке берем. Онлайндар менен чогуу окуп, 1 айдын ичинде мен менен 3 жолу жолугушуу болот. Ошол китептер дагы Белекке, жандуу лекция дагы Белекке болот. Жандуу жолугушуу баасы канча болот дейт? 4 саат 1500 сом. Да, тоже номериңизди калтырып, консультация алып, уже өзүңүзгө орун бекитип коюңуз. Орундар саналуу. Так. 1500, да, 1500. Дальше трансформационный оюн 1 жылга доступ болот. VIP тариф, это офлайн тариф, мен менен офлайн жолугушуу тарифи. И онлайн, полностью онлайн окуу тарифи, 2 тариф. Так, давайте биз 2ге келдик, Экилер, экиси 20-сы, 29-у, 11-и төрөлгөндөр, булар двойкалар. Двойкалар именно мамиледен эмне үчүн жабыркашат? Булар бүт жашоосун ошо мамилеге байлап салышат да. Мисалы үчүн мына миссия төргө, баш мортпачы деп туруп эле блоктоп, мындай мамилентип кээ бир адамдар бар го, кесип коет да. Кээ бир адамдар бар, аны предавать этип, больно кылып атса дагы мамилени үзө албайт. Ыйлайт. Так, Наргиза Джевым. Наргиза Джем мне отправила запрос. И знаете, ошондой адамдарга
Двойка слишком чересчур мамилеге байланылат. Саламатсызбы? Как вы, моя красавица? Саламатсызбы, Кунусайым, саламатсызбы. Рада вас видеть, Наргизайым. Наргизайым, менин код души 3 поток курсумдун катышуучусу. Менде негизи курсумда Турциядан, Америка, Италиядан бери окушат. Наргиз эже, что-то көзүңүздү көрбөй атам, кичине өйдөрөөк кылып коюңуз. Наргиз эже, өзүңүз жөнүндө айта кетиңизчи, канча жаштасыз, эмне болуп келип калдыңыз курстан эмнелерди алдыңыз? Самая активная. Ага. Мен биринчи өтө кубанычтамын сизди көрүп турганыма. Анан бул жердеги Instagram баракчаңыздагы катталуучулардын баардыгына амансыздарбы деп учурашып кетмекчимин. Мен сиздин код душу курсуңуздан окуп, аябай сонун инсайттарды алып, аябай окумуш нерселерге жеттим десем болот. Мамиле биринчи очерет мамилени оңдодук. Цел койгонду үйрөндүк, туура максат койгонду үйрөндүк. Мен өзүм 49 жаштамын. 49 жашта болсом дагы окуп, изденип, ошо сиздин курсуңуздан көптөгөн жакшы нерселерге жетиштим. Ошо менен бөлүшө кетейин дедим көрүүчүлөргө. Сиздин эң биринчи дисциплинага түштүм. Баягы дисциплинага кире албай жүргөн жаным дисциплинага кирип, эртең менен туруп, таң атпай саат 6-да туруп басып, аябай гимнастика жасап, спорт кылып, аябай катуу иштедим өзүм менен, аябай камчыладым өзүмдү. Меле жок, тур Наргиза кыласың деп. Сиздин эмеңиз бар эмеспи, баягы ким ошо аягына чейин катышып, аткарып, дисциплинага кирсе менден чоң белек болот дегенде эми ага деле аябай эме кылган жокмун, бирок өзүмдү камчыладым да дисциплинага кирейин деп. Дисциплинага мени эң күчтүү эмне киргизди, ушуну айта кетейин. Баягы күндөлүк дептериңиз бар го, күндөлүк дептерди айтасыз го. Обычный эле дневник болсун, күндөлүк болсун, ооба. Ошого понедельник, вторник, среда деп баарына план жазып алып, анан кийин ушул мени аябай дисциплинага түшүрдү. Ушуну баса белгилеп айтып кетмекчимин. Ушуну колдонсоңуздар, дисциплинага түшө албай аткан айымдар дисциплинага түшөсүздөр. Анткени баягы планды жазып аласыздар да, планды жазып алгандан кийин күнүнкүсүн карап, ушу калып кетпесин деп аракет кылып иштейт экенсиң да, аябай ишке ашат экен. Ушул дисциплинага аябай түшүрдү мени. Анан кийин мамиле жаатында болсо, мамиле жаатында мынакей бул код душу сабагынан мамилени оңдодук, туура максат койгонду үйрөндүк. Жада калса ушу максат коюп атам деп эле жүрө бериптирмин, бирок так даана койбоптурмун да, билбейт экенмин аны кантип коюшту, жазып эле жүрө бериптирмин. Өзүм деле 4 жылдан бери окуп изилденип келатам, бирок ошо так максат койгонду билбейт экенмин да. Ошол так максат койгонду үйрөндүм. Целдерибизди мынакей код душу курсунда могу цифровая психология болуп атпайбы? Цифралардын туулган күнүбүздөгү могу цифралардын күчү ушунчалык күчтүү экенин мен билбептирмин. Ошол цифралар менен азыр миссиябызды үйрөндүк, число сознаниябызды үйрөндүк, личный кодубузду үйрөндүк. Анан кийин до эмени предназначениени до и послесин үйрөндүк. Даже балдарыбыздыкына чейин билип, кандай отношение кылыш экен, керек экен, ошонун баарын үйрөндүк. Бул сабак өзүнчө бир азыр сиз айтып кетпедиңизби, 15 000 сомдук депчи. Бул жерде 15 000 сом эмес, бул жерде деген бир 100 000 сомдон ашык билим алдык биз. Чын. Мамилени оңдодук. Мамиледе деген бизде сиз ден соолук, акча, цель, предназначение деген тапшырма бергенсиз. Ошол жерде мен мамиле дегенге
жолдошум менен мамилени оңдоо, түшүнүү деп жазып туруп, анан кийин саякатка чыгуу деп жазып коюп турмун. Анан сабак бүтө элек деле саякатка чыгып келбедик, уже аяктап калып атканда саякатка чыгып келдик. Мен жерге жөн эле саякатка чыгуу деп жазып коюп турмун. Мынакей көрдүңүзбү, ушул сиздин сабагыңыздын күчү менен, практикалардын күчү менен ыраазычылык айта берип, жолдошума жазып дагы айттым, бет маңдайына отуруп алып да айттым, мындай да айттым, жазсам, телефондон жазсам мынтет да, жаныңда отурам го, мага эмне телефондон жазып атасың, мындай эле айта бербейсиңби деп. Ошо жалаң ыраазычылыктын дагы аябай эмеси, энергиясы аябай күчтүү экен, билинбегени мененчи. Ошо мамилени оңдодум, саякатка чыгып келдим. Менде аябай көп өзгөрүүлөр болуп кетти. Бул сабакта бизге сиздин берешендигиңиз, белектериңиз, бул сабакта мынакей канчалаган психологдор келди, этнопсихолог келди, аромапсихолог келди, коркуу менен иштей турган психолог келди, спикерлер келди, күчтүү мырзалар келди. Бизге ошо менен келди. 6 сабакты бизге белекке бериптирсиз. Аябай укмуш инсайттарды алдык. Эми бул жерде алып эле жөн эле бияка киргизип коюш эмес керек экен. Муну алгандан кийин окуп коеюн, окудум, анан кийин мага пайдасы болгон жок, мен эчтеке кыла алган жокмун, бул болбойт экен эмес. Бул жерде окуп, анан кийин ишке ашырып иштеш керек экен. Бул жерде аракет кылыш керек экен. Кой, аракет кылайын, мына ушуну алып атам, ушул курстан бир нерсе кылып чыгайын, ушул эмне каалоом бар эле, эмне максатым бар эле деп алдыга умтулуш керек экен да. Вот кылганда, жасаганда анан кийин алдыга кетет экенсиң. Ал окуп койсоң окуп коюп, бияктан кирип, бияктан чыгып кете берет экен. Ал мен деле окуп келатам 4 жылдан бери элечи, казып эле окуп атам. Өзүмдүн эмемди, миссиямды таптым сиздин курстан. Мынакей жаңылышпай, даанасын так точно тап, аракет кылып, иштеп, азыр ошол миссия менен сиздин окуп бүткөндөн кийин деле ошол миссия менен кетип, ошо эрекини алып кетип, ошонун үстүндө иштеп атам. Ошонун так даана точносын таап чыктым. Ооба, Кудай буйрса, ушул жердеги көрөрмандарга, окуучуларга, сиздин катталуучуларыңыз дагы отурат. Эч өкүнбөйсүздөр, ушу код душу курсуна келип окуңуздар, өзүңүздөрдү табасыздар демекчимин биринчи очередь. Кыйналбаңыздар, кыйналып эле окуп келатабыз. Бул цифра менен билип алган аябай жакшы экен. Мен мурун жолдошум түшүнбөй эле, же өзүмдү түшүнбөй, балдарымды түшүнбөй, башкаларды түшүнбөй эле, бул эмнеге мындай деп эле ушуга чейин келгем. Анан баягы сиздин цифралар менен, туулган күндөр менен эсептеп бүт айтып разбор кылып бергенден кийин дебедимби, точно, прям даана, точно чыкты го, бүт куюп койгондой окшошпаар теңчи. Ошондон кийин түшүнбөдүм, булар иштейт экен, точно, даана, ушундай. Ушуга чейин мен түшүнбөй келгем. Мен уже түшүнүп калгандан кийин ошого жараша аракет кылып, ошого жараша эме кылып калдым да. Мамиле жасап калдым. Мамилебиз абдан жакшы азыркы учурда. Өзүмдүн ошо түшүнөсүз ал адам кандай экен, эмне действие кылат, эмне үчүн андай кылат, күлүп коюп эле түшүнүп чыкпай уже. Мурун эмнеге эле минте берет, эмнеге эле тиңте берет деп эле нааразы болуп эле күнүгө эле ушуну эмнеге антет эле дей берчимин. Азыр мен нааразы да болбой калдым. Билгенден кийин уже ошондой бойдон кабыл алып эле, бул ушундай да деп кабыл алган сайын, ыраазы болгон сайын мынакей оңолот экен. Биз азыр мен кантип оңдойм баламды, мен кантип оңдойм ата энемди, бир тууганымды кантип оңдойм, жолдошумду кантип оңдойм деп атабыз го. Аларды оңдоштун кереги жок. Биринчи өзүбүздө экен кептин баары. Өзүбүздү оңдосок,
өзүбүз менен иштесек, анан ишке ашат экен да бар тең мындай өз орду менен. ооба ооба Мен сизге терең сонун ыраазычылык билдирем. Ыраазымын сизге. Ушу окуганым үчүн эч өкүнбөй, дальше кетип атам, миссиям менен кетип атам, өзүмдүн миссиямды таптым десем болот. Окуп атам, барып атам. сонун Бул жердеги катышуучулардын баарына окуңуздар демекчимин, өкүнбөйсүздөр. Көптөгөн өзүңөргө пайдалуу инсайттарды, билимдерди алып, өзүңөрдү алып чыгасыңар демекчимин. Майрам эже, менин сизге сонун жаңылыгым бар. Буюрса сиз дагы жакшы орундук алган үчүн сизге дагы личный разбор болот, ооба. Сөзсүз түрдө сизге мага личкама жазып коюңуз, убакыт белгилеп личный разбор. Кааласаңыз Чүцайга барып психологияга мына жакында эмки жума обученияга кайра кетип атам, эжеке кайра окуганы кетип атам. Кайра жаңы билим, энергия алып келгенден кийин разбор алам десеңиз еще лучше болот. Потому что кайра барып жаңылантып келем, жаңы билимдерди алып. Ошондон кийин разбор алам десеңиз еще лучше болот, потому что кайра жаңы нерселерди дагы алып, үйрөнүп, жаңы инсайттарды жакшы сонун болот. Кааласаңыз ага чейин деле кылып, сиз жакшы биринчи орундук алган үчүн ошондой белекти ошондой кылсак болот. Экинчи жаңылыгым, менин курсумду окугандардын баардыгын азыр мен Telegram ачып, клуб ачып атам. Баарыңыздарды ошол жакка кошуп, ошол жактан дагы постоянно менин өзүмдүн комьюнитим болот. То есть менин сообществом. То есть силер бир окуп коюп эле все кетпейсиздер. То есть баарыңарды бир Телеграмда кошуп, ошол жактан баарыңыздар менен кандайдыр бир зумдар болобу, жакшы жолугушуулар болобу, ушундай нерселерди уюштуруп турам. Жакшы жаңылык. Буюрса дагы бир нерсе айта кетчү нерсем, азыр ошо мен биринчи местаны утуп алдым да, бул жакта көрүүчүлөргө айтпай кала турбаймынбы? Дисциплинага кирип атып биринчи орунду утуп алдым. Разбор бар болчу, азыр сизге аябай ыраазымын. Мен чындап эле сиз дагы ушу окуп тереңирээк окуп келгенден кийин алайын, дагы көптөгөн жаңы нерселер, инсайттар чыгат да, ооба. Рахмат, чоң рахмат. Ыраазымын сизге. Сизге рахмат. Баарыңыздар тең билим алыңыздар. Да, азыр бизде даже 60, азыр менде 58, 65 жаштагы айымдарды окуп атат. Италиядан, Германиядан окуп атышат. Сиздин группалашыңыз, мисалы үчүн Фарида айым Германиядан дегендей, анан ушундай сонун горизонтубуз, ушундай прям масштабыбыз ушундай алыска кетип атканы мени сүйүндүрүп атат. Жана ушундай чоң эжекелер, айымдар келип өзүн таанып, окуп, балдык өзү болбосо да балдарынын келечеги үчүн ушул мамилени жакшыртып, жолдошун түшүнүп, эмнеге мындай мамиле кылат деп кечке аны жаман көрүп, урушпай, түшүнүп калгандан кийин жашаш жеңил болуп калат да. Ооба, ошондой болот экен, ооба. Сизге рахмат. Чечим чыгарып окуп келгениңизге рахмат. Азаматсыз. Терең ыраазычылык билдирем. Рахмат сизге да. Рахмат сизге, Майрам эже. Мага личкама жазып коюңуз, эфирден сүйлөшөбүз экөөбүз, макулбу? Рахмат сизге дагы. Рахмат. Классно. Сонун, ушундай сонун эжекелер окушат. Менде менде потокто турмушка чыга элек бир кыз бар, жана калгандардын баары турмушка чыккан. Жана менде азыр 45, 58 жаштагы, 53 жаштагы айымдар дагы бар. Мен эч качан возраст эч нерсесин карабайм. Адамдар окуучу позициясында болуп, жакшы билимдерди алып, окуп кетишет. Түшүндүкпү? Так, үчтөр, экилерди айттык. Мамиледе слишком мамилеге фокус коюп алышат. Мамилеге аябай прям зацикленность на отношениях да. Кээ бир адамдарды отпускать этиш керек, кое берген учурлар болот. Кээ бир учурларда сен аябай ошентип эч ким, мисалы үчүн двойкаларды кандай ситуациялар болгон двойкаларда. Мисалы үчүн ал айтып атат да, мен онлайнга чыккым келет, Инстаграм алып баргым келет, мага мешать этпе, айтып атат жолдошуна. Сен мага измена кылсаң кыла бер, макул, главное мага мешать этпе деп атат. Мен карьерамды курганга деп атат. То есть көрдүңөрбү, двойка на все согласна. Мамилени бузбаш үчүн на все согласна, ошон үчүн мындай зацикленность на отношениях бар да, буларда слишком страдать этишет, мамиле урушуп кетсе, бирөө менен аябай жабыркап, жаман болуп, ошон үчүн зацикленность на отношениях бар. Мисалы үчүн кээ бир число сознанияларга все равно.
бетиң айтып туруп түкүрүп туруп эле даже блоктоп салса тиги байкуш страдать этет да. Мамиле бузулуп калды, мен мынтип эле койбой, мен уступкага барып эле койсом болмок деп и так далее. Акысыз менде эмнелер бар. Бесплатный эмне бар. Бесплатный Instagram баракчамда көп рилстер бар. Ошолорду көрсөңүздөр болот. Бу акысыз мини курсту белекке берип атпаймынбы? Акча, мамиле, предназначение. Ошону акысыз алсаңыздар болот. Бүгүнкү эртеңки эфирлердин записьтерин акысыз алсаңыздар болот. Максат коюу боюнча акысыз сабак бар. Детская позиция деген акысыз сабактар бар. Вот бесплатный дегендерге вот ушул нерселер бар. Ошол жаздырылган сабактарды, ошол нерселерди көрсөңүздөр болот. Платный эмнелер бар, акылуу эмнелер бар. Акылуу бул менин жеке онлайн, офлайн консультациям бар. 1 саат видео звонок менен только сиз менен сүйлөшкөн. Жана экинчиси бул офлайн. Сиз менен 2 саат жолугуп алып сүйлөшүү. Кымбат турат, ооба. Убакыт бөлүп, мен барып ошончо сиздер менен сүйлөшүп, консультация кылуу. 3,5 жылдан бери мен психологияга 2 миллиондой акчадай полностью инвестиция кылдым. Азыр мына $6,000 Инна Тлешинова жана разбор расстановкаларды үйрөнүп атамын. Кайра окууга кетип атамын, обученияга. Кайра барып уже 1-чи, 2-чи, 3-чү уровень, 4-чү уровень. Негизи бул даже код души курсунда бул база да. Бул база мындай элементарный нерсени хотя бы адам үйрөнүп алсын деген курс да. Ошон үчүн анын баасы дагы ошондой. Тереңирээк, мындан дагы глубже курс жазамбы, жазбаймбы билбейм пока. Возможно, чыгышы мүмкүн жаңы жылдан кийин. Бирок пока ушул продукт. Биринчи глубоко мындай 5-класска атташ үчүн 1-классты бүтүрүп алышыбыз керек да. 1-классты үйрөнүп алышыбыз керек. Алипени. Жана экинчиси платный эмне бар. Онлайн консультация, офлайн консультация бар, курс бар. Консультациядан көрө лучше курс жакшы. Ал жакка этнопсихолог, мына бул жакта Майрам эже айткандай, 1 эмес 3 эркек мырза келип, эркектин мээси кандай иштейт, аялдар деп айтып беришти өздөрүчү. Суроолоруна жооп беришти. Коллегаларым баарын чакырдым. Мен өзүм эле эмес, я же единичка, я должна других делать звезд. Мен деп башка дагы психологдорду алып келип, аларды кошо берем, аларды кошо жылдыз кылам да. Ошончолук, ошондо мага еще больше Кудайым берет. Дальше. Кээ бирөөдө бар го жадность. Только өзү. Биякта спикерлерди көп кылам. Этнопсихолог келет. Аромапсихолог, сексолог бир келет. Потому что ошондой темаларды айымдар өздөрү суранышат. Үчүнчүсү тайный гость бар. Жана мырза цифровой коуч менен дагы эфир болот. Потому что эркектин оюн билесиңер, эркектин мээси башкача. Эркектин мээси башкача, алардын кабыл алгандары башкача. Ошон үчүн ошондой уже психологияда жүргөн мырзаларды дагы алып келип, атайын дагы спикерлик кылдыртам. Вот. Акылуу эмне бар, онлайн код души курсу бар, онлайн тариф, офлайн тариф. Коучинг деген бул наставничество сыяктуу. Коучинг деген 1-2 эле адамды алып, жанымда алып жүрүү, жанымда болуу и полностью ушул нерселерди берүү дегенди билдирет. Вот. Акылуу ошол нерселер бар. Акылуу дагы эмне бар? 2 айда бир, 3 айда бир жандуу лекция кылам. 1500 сомдон, 2000ден. Ичинде бул китебим белекке, ичинде бир 20-30 адам менен жолугуп сабак өтөм, лекция өтөм, жандуу лекция деп өтөм. 2 айда бир, 3 айда бир кылабыз. Мына 1 ноябрда курска катталгандын бардыгына ошол жандуу лекция белекке. Мен менен жөн эле жандуу жолугуп, ушул жактан жандуу 1 күндүк сабак алам дегендерге 1 күн ошо 4 саат сабакка келүү 1500 сом турат. Бирок я рекомендую, билбейм да, мисалы үчүн бул жакта үй бүлө кураган атат. Күнүгө кыйналып атат. Эмнеге жолдошум мындай кылып атат, мен эмне туура эмес кылып атам депчи. Өмүр бою ошентип жашаганың оңбу? Же лучше акчага сатып алып, окуп алып, өзүң билип, күйөөңдү, балдарыңды, кайненеңди, чөйрөңдү билип алган оңбу? Конечно. Мен да бул нерсенин бардыгын акчага сатып алып окуйм, сертификаттарды алам. Азыр БГУда магистратурада окуймун.
Буга чейин сүт сайып цифровая психология биринчи уровень, экинчи уровень профпоток, сүт эме коучинг, кайра повторго барып Дубайга, Турцияга барып, кайра барып окуу. Ал жактан мага мынтип бир сом бербейт эч ким. Мен өзүм акчамды чогултуп алып, Лалафодон кийим сатамбы, мага жолдошум да бербейт, өзүм топтоп алып барып окуйм. Канчалык окуган сайын ошончолук жан дүйнөм рахаттанат, жакшы көрөм. Мен болду уже билем баарын деп эмес, кайра обученияга кетип атам. Буюрса жумада обязательно сөзсүз түрдө мен менен болсоңуздар болот. Көрөсүздөр. Анча мынча рил стористерден көрүп каласыздар буюрса. Мен да барып чындыкты угуп, өзүмдүн жөнүндө чындыктарды угуп, трансформация болуп, ыйлап келейин, туурабы? Өсүш үчүн. Ато көчөк эфирден кийин мен жакшы адаммын да, эмне үчүн мындай деп айттыңар дегендер болуп атат. Эмне үчүн мен жакшымын да депчи. То есть ар бир адам өзүн жакшы ойлойт. Жаман адам жок. Мен бул жакта акча жок деп айтты. Акча болушу мүмкүн эгерде өзүңүздү плюска алып чыксаңыз. Дисциплинага түшүңүз, басып баштаңыз, аң сезимин өстүрүңүз, билимди өстүрүңүз, алыңыз, тынбай билим окуңуз. Адамдар менен сүйлөшкөндү үйрөнүңүз, билим алыңыз, басыңыз, баняга барыңыз, жылымык суу ичиңиз. Мындай рекомендацияларды, бул эми базовый эле рекомендация да. Ушул нерселерди кылып, өзүн түшүнүп баштаса өзүн плюска алып чыгат да, туурабы? Анан адам айтып атат. Анан мен түшүндүм, кээ бир адамдын аң сезими, акыл деңгээли даяр эмес болгондо, критика эмес, мындай чындыкты укканга даяр эмес экен да көп адамдар. Ошон үчүн тиги байкуш миссия 4 бетке айтып салса, элдер жаман көрүп анан. Зато берки айтып атат да, справедливо бетине чындыкты айттым десе, тиги адамдар таарынып, экинчи адам менен сүйлөшпөй калат. Ошентип мамиледен байкуштар 4 эме. Ошон үчүн жабыркашат да, как раз 4кө келдик белек, мамиледен жабыркай беришет ошон үчүн. 3-тү мы пропустили, да? Тройки холодные. Алар үчүн сүйүү бул забота. Үй бүлөм, тройки мужчины считаются очень заботливыми, аялдар дагы очень заботливый, бирок гиперопекага өтүп кетиши мүмкүн да ушунчалык. Ооба, жандуу лекцияга катталыш үчүн сөзсүз түрдө номер калтырыңыздар, орундар чектелүү. 1 ноябрь 2 жума калды. Биздин курсу баштаганга дагы разбор онлайн канча 1 саат дейт. Консультация алыңыздар менеджерлерден. Пока баалары азыр ушундай, жаңы жылдан кийин кымбаттайт баалар, потому что мен физически бир жумада 1 же 2 эле адамды алып кабыл ала алам. И онлайн ашып кетсе тоже, у меня занято ар бир күнүмчү. Точно айттыңыз дейт. Ооба, 4 ошон үчүн жабыркайт да. Байкуш бетке айтып салат там, толуп кетсиң деп, или же там чындыкты айттым деп ойлойт да. Мен чындыкты айттым, мен азаматмын дейт. Адам болсо тарынып калат, даяр эмес чындыкты укканга. Анан мамиле бузулат. Менин күйөөм 3-төргө кирет дейт. Куттуктайм. Камкор экен күйөөңүз. Бирок мыздак болот, холодный болот. Сүйүүсүн ошол забота менен билдирет. Умный, статный и так далее. Статный мужчина. Смотрите, бештер. Бештер эмне үчүн мамиледе жабыркашат? 5 хамелеон, ну, в хорошем смысле этого слова. Она умеет подстраиваться. Мени хамелеон дедиң деп анан дагы ыйлап жүрбөгүлө. То есть любой адам менен сүйлөшүп кете алат. Любой адам менен сүйлөшүп кетет. Му менен да тигинин да тилин табат, мунун да тилин табат да. Менин жолдошум 5 дейт. Ооба, көп сүйлөйт, масштаб, кийимге. Жолдошуңуз 5 болсо, жакшы кийинип жүргөн айымдарды кийимге басым жасайт. Жакшы мындай, жакшы кийинип жүрүңүз. Жолдошуңуз 5 болсо, өзүңүздү жакшы карап, жашнакай болуп и так далее. Кайсы номер экенибизди кантип билебиз дейт. Мен рилстеримди жакшылап карасаңыз, бири мына 5 дегени бул 5 14 23 төрөлгөндөр. Сиз качан төрөлдүңүз эле жазыңыз. Кече көрбөй калгам дейт. Көчөк эфирди көрүңүз. Сөз түрдө көрсөңүз, аябай сонун эфир болду. Менеджерлериме жазсаңыз, эфирдин записи барбы деп. 24 дейт. 6 азыр как раз сизге келдик.
Бештер холодные. Пятерка, она холодная, обидчивая болот. Таарынчакта кечке эле таарына берген адам менен мамиле кургандан да коркосуң го. Так, менин миссиям 4, жолдошумдуку миссия 5 дейт. Биз бүгүн миссия жөнүндө айткан жокпуз. Миссияларды мен вообще айтпай элемин пока, миссияларды тийбей элемин, бирок араңарда менин аудиториям взрослый аудитория экен, 33-төн ашкан. Ошон үчүн кептин баары көбүнчө миссияда болот. Мен миссиям 2, турмушка чыккым келет дейт. 75 дейт. 4 турбайсызбы? 4 2 экенсиз. Действие жок. Дисциплинага келишиңиз керек. Какой у вас год? И у вас год-2, кажется, год отношений. Эмки жыл у вас год-3 болсо успешный год. И караңыздар, 5тери айттык, эми 6лар, 6сы 15-и 24-ү төрөлгөндөр 6лар. Эмне үчүн биз бүгүн мамилени эле алып атабыз, көчө акча жөнүндө сөз кылганбыз. Көчө мен эмне үчүн бирлердин акчасы кайсыл жакта, экилердики кайсыл жакта, үчтөрдүкү кайсыл жакта деп айтып бергем. Эфирди сөзсүз түрдө көрүңүздөр, себеби дегенде эфир өчөт. Макулбу? Эфирди көрүңүздөр, көчөк эфирди көрүңүздөр. Жана баракчамда Кундуз Таштанова психолог баракчасында активдүүлүк күтөм. Репостторду, сториске отметка кылыңыздар, себеби дегенде эртең итогторду айтабыз, эртең итогторду айтабыз. Мен бүгүн сөзсүз түрдө эфирде отургандарга кодовый сөз жазып коеюн, Кодовый сөз ушундай болот. Атайын сүйлөгөн жокмун, потому что утуп калган айымды же адамды кодовый сөз кандай эле дегенде, ал экинчи күндүн кодовый сөзү кандай эле, биринчики кандай, биринчиде көчө айтпай калыптырбыз, экинчи күн бүгүн, экинчи күн, эртең үчүнчү күн. 2 күндү сөз түрдө эфирде болуп көрүш керек. Эгерде ушул эфирде жок болуп, ушул кодовый сөздү айта албай калса, анда утпай калат. Түшүндүкпү? Мына мен кодовый сөздү айттым. Эми активдүүлүктү күтөм сиздерден. 6лар 24-ү, 15-и, 6сы төрөлгөндөрдүн эмне үчүн мамиледе эмне үчүн жабыркашат. Мына көрдүңөрбү, мына башында акылай чыкты эле го. Мага запрос жөнөтсөңүздөр болот. Ким разбор каалайт? Азыр 6 бүткөндөн кийин разбор жазайын. 6 эмне үчүн жубайын таштап башка жакка басып атат кичине, мындайча мырза болсо, 6га эмне керек? 6га аябай сүйүү керек. 6 комфорт үйдөн таппаганда, үйдө некомфортно болуп баштаганда, үйдөн ошо сүйүүнү, постель жана нерселерди ала албаганда, анан издеп баштайт. Көрдүңүзбү? Комфорт постоянно буларга комфорт түзүү. Көрдүңөрбү, өзүн в первую очередь ойлошот 6. Анан мстительность, өч ала берет да, өч алуу. Постоянно мына отомстить хочет өзүнүн обидчиктерине. 6 менен жакшы, 6 инвестиция, ийгилик алып келет жашооңорго, бирок 6дан абайлап басаңар, ал өч алып, мынча нерселерге кыйын. Эмне үчүн 6-ны ОПГ деп коюшат? Мындайча айтканда, азыр дагы айтсам дагы таарынышат адамдар. Просто бул силерге жакшы жеткирип берейин деп атам да. Биздин президент 6, бизде ким? 6, миссия 6. 1-6 бизде Асель Кадырбекова. Көбүнчө 6ларга очень везет. Эң популярный укмуш блогерлер көбүнчө 6 болуп чыгат да, то есть им везет. Кудай аларга монтип туруп эле, табакка салып туруп эле рызкыны монтип берет да. 6га, миссия 6га акча бар, инвестиция. Везет им, да? Любимчики Бога. Любимчики Бога, мындайча айтканда. Биздин президент мурун кайда эле, азыр кайда? Мына. Көрүңөрбү, удивительно. Кандай колдойт буларды, Кудайым. Аллахым баарыбызды эле жакшы көрөт, бирок ушуларды өзгөчө. 6ларды өзгөчө жакшы көрөт. Да. Кто мы такие? Кодду каерге жазыңар, көрбөй жатам дейт. Мен жазып атпайм бияка, мына кодовый сөз комментарийге жаздым, дагы бир ирет жазып атам. Мына, эгерде силер утуп калсаңар, кодовый сөз сурасак, ушул кодовый сөздү айтасыздар.
дагы активдүүлүк утуп алыш үчүн мен Кундуз Таштанова психология баракчам рилстерин репост кылып, сториске отметка кылып көп чыгарыңыздар, комментарийлер таштаңыздар, активдүүлүк көрсөтүңүздөр жана ошол жактан эртең 1 айымга курсумду белекке берем. Давайте 1 айымды разбор кылалы. Кундуз айым көп нерсе айтылбай кетиптир дейт Наргиз айым. Кайра запрос таштаңыз эже. Саламатсызбы? Саламатсыз. Сизди көрбөй жатабыз. Атыңыз ким? Атым Айгүл. Азыр кандай көрсөтсөм болот билбей атам. Алды кругляшочекти бассаңыз өзүңүздү каратат могу. Стрелка турат го, монта айлантма стрелка. Басыңыз. Бастыңызбы? Кана мындай оң тарапты карасаңыз, ал жакта деген мындай микрофон турат, видео турат, жанында момундай стрелка турат. Все, түшүндүм. Всё. Атыңыз ким? Атым Айгүл. Каяктан чыгып атасыз, Айгүл айым? Бишкектен. Кандай запрос менен чыгып калдыңыз? Кечекидей эле болот го деп ойлогом. Жанагы жылын ошону туура элеби? Жылын айтып, күнүн айтып. Ой. Бир так максат суроо бериңиз деп атам. Эмне сурооңуз бар? Акча жаатынан, мамиле, так бир суроо бериш керек да. То есть Кудай сизге монтип, Айгүл, мен сага берейин деп атам. Эмне каалайсың десеңиз, сиз билбейм, максатым эмне, билбейм, эмне каал, билбейм. Акча жаатында. Акча жаатында. Акча жаатында. Акчада эмне болуп атат? Карыз, кредит же эмне болду? Акча. Ошол кредиттер. Туулган күнүңүз качан? 9-август. Жылыңыз? 80-жыл. 1980. Так жооп беребиз. 908-1980 депчи. То есть 908 деп койбой эле там 9 деп койбой да. Толук туулган күн керек. Так суроо бериш керек, акча жаатынан же мындай деп и так далее. Хорошо? Так, дальше. Негизи айтып атам да. Анан чтобы я понимала, да, может, элдер чыгып мамиледен, күйөөм менен кыйналып атам, мынтип атам деп атат. Тигилер да башка да айтып атат. Ар адамдын максаты ар башка болот. Ошон үчүн так максатыңызды, сиз айтканыңызды мен угушум керек. Так, түшүндүм. Дальше сизге суроо, эмне иш кыласыз? Мен косметологмун. Кандай косметологсуз? Бет тазалайм. Медицинский билимиңиз барбы? Жок, медицинский билим жок. Аппаратура менен тазалайм. Аппаратура менен тазалайт экенсиз. Окей. Инстаграмда иштейсизби? Инстаграм алып барасызбы? Жок, андай алып барбайм. Жөн эле клиенттерим бар. Өздөрү келишет. Эмне үчүн Инстаграмды иштетпейсиз? Жаш экенсиз. Эмне үчүн Инстаграмды иштетпейсиз? Инстаграмды иштетсеңиз, это же больше, это масштаб, это клиенты. Билбейм, Инстаграмды иштетишти деле билбейм. Эмнеге иштетишти билбейм деп атасыз, мисалы үчүн. Это же детская позиция. Мисалы үчүн, кызым тапшыр, мен билбейм, үй тапшырманы кантип кылыш керек деп атат. Жок, Сиз 75, 58 жаштагы айымдар да окуп атат да, Инстаграмды алып баргандычы. Сизде ошондой барбы максат вообще? Бар максат. Эмне үчүн действие жок анда? Бошобойм го, көбүнчө клиенттер келет, анан ошондон эле бошобой калып атам. Бош убактым азыраак болчу интернетте. Бул шылтоодо турабы? Вы согласны? Туура. Кандай ойлойсуз? Эгерде мен убактым жок, жашоомду өзгөрткүм келбейт, убактым жок деп ушинтип психология баракчамды ачып, элдерге эфирлерди өткөрбөй, рилстерди чыгарбай, Инстаграмды алып барбасам, анда мен ошол точкамда эле отуруп жүрө бермекмин, акчам жок, ошол эле бойдон, келген кеткен адамды карап, көчөдө келди, бул клиент кетти деп ошол эле бойдон кала бермекмин, Бизге максат болот. Адамда максат жок болгондо,
шултоо көп болот. Экинчиден билим. Мен деле туу баса төрөлгөн жокмун да ушул билим менен. Окуп, мисалы үчүн менде жумушум көп, азыр окуучуларым бар болсо дагы в первую очередь өзүм менен алек болуп окууга кетип атам. Өзүм билим өстүрүшүм керек деп, өзүм менен иштешим керек деп атам да. А сиз кандай ойлойсуз? Детский позициядасызбы сиз или нет? Мен ошондойлорго түшүнбөйт экенмин. Силердин сабагыңарга жаңы эле катышып атам да, анан тиги видеого тартып интернеттерге чыгарат, ошо билбейм мен видеого тартышты кандай тартышты делечи. Ошонун жактарында жокмун да, ошого эле өзүм Ошон үчүн клиенттеримди акчаңыз жок. Ошон үчүн акча. Ошон үчүн кичинекей балага биз кичинекей бала болот го, кичинекей бала болгондо, мисалы үчүн мен балдарыма чоң акча бербейм да. 300 сом деп 50 сом, 20 сом, 100 сом беришим мүмкүн да. Чоң адамдар бар. Мисалы үчүн менин ар кандай 50-60ка чыкса дагы до сих пор кичинекей баланын позициясында. До сих пор детский позицияда жүргөн айымдар дагы көп болот да. Эгерде сиз азыр даже телефонуңуздагы айфон эмес окшойт, Жок, айфон эмес. айфон эмес, билим. Эжеке билим алышыңыз керек, адамдар менен мамилени, эгерде сиз билим дагы алып, стратегия алып, ушу менен дагы жакшы ийгиликтерди жаратып баштасаңыз, элестетиңиз, сиз ушундай косметолог болуп, инстаграмга до постлелерди жүктөп, эгерде өзүңүздүн жөндөмүңүз жок болсо, СММщик алып, мобилограф алып, ошолорду иштетип, инстаграмыңызды аябай иштетип, клиенттер келгенин көрсөтүп, ушул нерсени чагылдырсаңыз, сизден киреше, сиздин акчаңыз, сиздин атыңыз бренд болуп чыкмак экен, Ошон үчүн тынбай бүгүнтөн баштап билим алып, мисалы үчүн мен планым 70ке чыгамбы, 80ге чыгамбы, постоянно окуймун. И менин дагы сизге кеңешим, постоянно өмүр бою окуңуз. Сизде максат жок. Сизде цель жок, анализ жок. Канча иштейсиз, акчаңыздын баары берекеси жок, карыз бешиктен чыкпай жүрөсүз. Билим алышыңыз керек, окушуңуз керек. Билим алыш Окуйм керек. буюрса. Силерди жаңы эле көрүп калдым. Ошо азаматсыз жөн эле эфирге да чыккан жоксуз, окушуңуз керек. Ушундай сиз жакшы инстаграмда иштетип, күнүнө аракет кылып иштеп баштаганда адамдар өздөрү келип баштайт мына. Өздөрү келип, клиенттер келип, не только сарафанный радио, сарафан надо будет даже кабинет ачып, 3 кызды иштетип, өзүңүздү бренд кылып, инстаграмыңызды жалтыратып, полностью иштей аласыз. Айгүл Калмурзаева деп, студия Айгүл Калмурзаева деп даже полностью масштабтарга чыга аласыз. Бирок сиз только күнүмдүк элестетиңиз, мындай да, азыр Дордойдо турат адам, контейнер иштетет, ары бери өткөн адамга эле сатып коюп отурат. Эгерде кийимдерин видеолорго тартып, сүрөттөргө тартып, WhatsApp группа ачып, инстаграмын иштетип, доставкага да иштесе, содасы 2 эсе, 3 эсе дагы көбөйөт, туурабы? Сиздин ситуацияңыз дагы ушундай болуп атат да. Адам көбөйгөн сайын чегиңиз дагы өсүп, бренд өсүп, инстаграм аркылуу дагы сонун өсүүлөрдү, чоң чектерди дагы таба аласыз. Бирок тынбай билим алуу керек. Адамдар менен мамиле куруп, мамиле жаатынан дагы иштешиңиз керек экен. Быйыл тынбай иштечи жылыңыз экен. Тынбай иштечи жылыңыз экен. Кыла алат экенсиз го. Эгер ушуну кылсаңыз, миссияга сейиштирбай, ушуну кыла аласыз, колуңуздан келет. Ушуну кылсаңыз, акчаңыз аябай көбөйөт. Сиздин тилде сүйлөйүн, көп акча таба аласыз. Творческий жак менен иштесем болобу быйыл? Болот, творческий психологияга жакын экенсиз. Психологияга кызыгат экенсиз. Вот это и есть творчество же. Вы же занимаетесь сейчас творчеством же, косметология. Инстаграм аркылуу дагы. Косметология жаатында экенсиз. Плюс тынбай билимдерди алып, психологияга дагы. Балким сиз, мисалы үчүн, мен код душу курсун окугандан кийин кундуз мен дагы ушуну окугум келип атат, дальше сертификат алгым келип атат десеңиз, пожалуйста, мен жолдорун айтып берем, даже барып окуп алыңыз деп айтышым мүмкүн. Главное, өзүңүздөн аянбасаңыз, чечим бар болсо, пожалуйста.
постоянно окуп. Мына мисалы мен 3,5 жылдан бери окуп жүрөм. 1 жыл болду только Инстаграмга чыгып баштаганым. Өзүм үчүн окуучумун. Өзүм жашоомду өзгөртүш үчүн окуучумун постоянно. Эми дагы кайра обучениега кетип атам. Каждый раз көп акчаларга барып окуп турам. Өзүмөн аянбайм билимиме. Билим алган сайын ошончолук аброюм көтөрүлүп атат, даражам көтөрүлүп атат. Билимим аркасынан акча дагы көп келип атат. Жөн эле билим алып коюу эмес, иштөө, адамдар менен иштөө, келүү. Мунун баардыгы дароо эле келген жок да мага 1 айда эле. 3,5 жылдан бери окуп келе жатам. Мына 1 жыл эле болду Инстаграм иштетип баштаганыма. Я хочу донести до вас, что мисалы үчүн аял киши төрөөрүн астында деле 9 ай баланын ичинен өстүрөт. Аң сезимди, мээни дагы, подсознанияны дагы биз ушинтип өстүрөбүз. Акырындык менен окуп баргандан кийин, окугандан кийин кээ бир адамга 3 айда жетет, кээ бирөөнө 6 айда жетет, и так далее. Поэтому мен бүгүн да эфирге сиздин чыгып калган азаматсыз эфирге запрос таштаган. Жөн эле чыгып калган жоксуз да. Либо акыл менен, билим менен табасыз, өсөсүз, либо кечке жон териңиз менен мындай жумуш кылып табасыз да. Тяжело будет деньги доставаться. Ошол? Рахмат сизге. Рахмат, чоң рахмат сизге да. Жолугушууга келиңиз, сөзсүз түрдө күтөм. Барам буюрса. Сизди дагы да обязательно келиңиздер. Так, Наргиза айымыбыз бизден девочки, у меня сейчас Турция, Италиядан Майрам эже окуп атат го. Майрам эжени позовите. Майрам эже бар бизде азыр Турциядан. Ой, Италиядан. Бизде азыр бул жакта 10 жылдан бери квартира ала элек, кызыбыз курста окуп атып, разычылык ала. Вот люди не оценивают, но энергия благодарности это вообще мощная энергия. Ой, эжеке. Кunduz айым көп нерсе айтылбай кеттир бул жерде азыр сизди разбор кылып атканда карап отуруп разбор деп жазып атышпайбы? Баягы биз бала позициясынан чыга албай эле, өзүбүзгө ишене албай эле, колуман келеби, келбейби, жазай аламбы, чечим чыгара албай эле баягы кыйналып жүрө беребиз го. Мен, например, ошондой болчумун. Тим эле кыйратып атам баарын дечимин, бирок бул окууга келгенде көрсө чечим чыгара албастыгымды билдим. Сразу чечим чыгара алчу эмесмин. Азыр чечим чыгарып кадимкидей эле алдыга жүгүрүп баягы мен кыла албайм, мен билбейм дегенден кичине детский позициядан взрослый позицияга өттүм десем болот. Анан могул жерде разбор дегенде бул код душы сабагынанчы сиз бизге жумасына 2 жолдан разбор кылып аттыңыз, сиздин контролуңуз эле жолго салып коет экен. Күнүгө эртең менен таң атпай көзүмдү ача электе эле телефондон тың массаждар келет да, сообщенияларчы. Мен көрбөй атам, бастыңарбы, турдуңарбы, канакей бага жөнөткүлө отчет дегенде кадимкидей чуркайсың да жүгүрөсүң, туруп алып ошол жаңыңыз первый очередь дисциплинага салат экен да. Amo разбор алган сайын бирөөбүздү таштап койгон жоксуз, баарыбызга жумасына 2 жолдан разбор алып аттык, өзүбүздү түшүндүк, билдик, өзүбүз менен иштедик, кемчиликтерибизди үйрөндүк. Менде эмне жок, например, менде анализ жок болчу, цель жок болчу, өзүм менен адамдар менен аралашып иштөө деген жок болчу. Канча мынакей тапшырма бердиңизсе, бир күндө 3-4 адам менен таанышуу, Инстаграмданбы, Фейсбуктанбы, башка жерденби таанышуу, отчет, ошонун баары аткарсак иштейт экен да. Аткарыш керек, главное делать. Только аткарыш керек экен. Анан кийин баягы мен дагы 1000 го. Тим эле минтип лидер болуп, өзүнчө кыйын болуп кетчү жерибиз бар го, бирөө минтип турбасачы. Мен ушул сабактан айткым келди, аябай дисциплина, катуу дисциплинага кирип, сиздин эмеңиз менен кирдим буга дагы, муну айтып кетпесем болбойт. Аябай контролуңуз аябай күчтүү да негизи.
кирбеген адамды киргизип жолго салып коесуз. Мына бир дагы биздин окуп аткан биздин курстан бир дагы адам жөн калган жок. Артынан кайра сабак бүтсө дагы артынан түшүп, кана баштадыңбы, эмне кылып атасың деп өзүңүздүн командаңызга алып калчуларды алып калдыңыз, башкаларды болсо жолго салып, кайрадан окутуп атасыз, ошо өзүнүн жолун алып кетсин деп. Ушуну айткым келди. Ошо разбор дегенде аябай эметип кеттим да, биз ошо окууга келип туруп анан кийин кайра жума сайын 2 жолудан разбор алып атпадыкпы, баарыбызды отидо. Сиз өзүңүз сразу эле кана кимде суроо бар дегенде эле биз баштачубуз да. Бул эмне болот дегенде эле биз баштаганда эле аягы полный уже сизден кетет да, баарын до конца момундай деп разбор кылып бердиңиз. Мен аябай ыраазымын сизге. Аллах ыраазы болсун. Ушул жердеги изденип аткан инсандарга келип ошо курска кирип эле разбор дей бербей окуңуздар демекчимин да. Ошо баана разбор канча сом, 1 саатка же 3 саатка деп атпайбы? Ой, ошол разборго берген акчаны андан көрө курска кирип туруп эле ошол курстан жума сайын 2 жолудан разбор аласыңар да, от души. Өзүңөрдү тим эле таап суруп чыгасыңар, калып да калбайсыңар. До конца алып кетет Кундуз айым. Рахмат сизге, ыраазымын. Рахмат сизге дагы, азаматсыз, рахмат. Негизи ошол менин окуучуларым билишет, энергия благодарности, это энергия успеха. Негизи ыраазычылык гана абалда биз көп ийгиликтерге, берекелерге жете алабыз да. Анан элестеткиле, мен жөнөкөй эле пендемин. Бул Кудай. Анан Аллахым деле мисалы үчүн кечке эле нааразы болуп эле, адамдарга жакшы оозуңан жакшы сөз чыкпай эле, Кудайым берип аткан нерсеңе ыраазы боло албай эле ушинтип отурсаң, Кудай эмес даже башка адамдар бергиси келбейт. Элементарно мен 5 жылдан бери иштеп келе жатам. Менин 2-чи баракчам бар, Кундуз Таштанова деген. Ал жакта продюсермин, наставникмин, аякта дагы көп окуучуларым бар. Анан окуучулар ыраазы болгон сайын мен айтам да, команда буларга дагы спикер алып келелиби, дагы жолугушуу кылалыбы, дагы бир нерсе подарить этип салалыбы депчи. Анан мен жөнөкөй эле пендемин. Элестетиңиз, ар жакта Аллах Кудайым берем деп эле турат. Бирок сен нааразы болуп турсаң, кечке эле алып дагы хочу, бир мындай бир энергияң жокто, алчный болот да. Особенно женщины это алчные бывают. Постоянно еще хочу, еще деп турат да. Анан экинчи вопрос бул эме боюнча. Экинчи вопрос бул шүгүр каниет кылган абалга келген сайын Кудайым сага еще больше берет. Сураш керек, ооба сураш керек. Туура сураш керек. Кээ бирөө только акчаны сурайт. Ден соолук, мамиле, тияк бияктын баары калып кетет. Кээ бирөө только муну сурайт, бияга калып кетет. Ошон үчүн сураганда туура билиш керек деген сөзгө мен абсолюттуу түрдө кошулам. Айтып кетем. Да, бизде азыр запрос болду. Мен сиздерге бизде онлайн тариф 15 000 сомдук тариф бар. Онлайн полностью окуйсуздар. Сабактар 6 айга чейин сакталат. Онлайн жума сайын 1 жолу 2 сааттан Zoom'дан разборлор болот. Электронный разборлорду аласыздар. Бронь кылгандардын бардыгына дароо электронный разбор болот. Онлайн тарифке келсеңиздер деле толук төлөм аткарсаңыздар 3 ай 6 айга чейин рассрочка бар. Жандуу лекцияны белекке беребиз. Андан кийин VIP тарифте бул жандуу обучение 3 жолу мен менен жандуу жолугасыздар, плюс онлайн тарифти белекке аласыздар. И жумасына 1 эмес 2 жолудан Zoom жолугушуу болот мен менен VIP тарифте. Арома бал болот 4 саат 5 саат. Мен менен трансформационный оюн болот 4 саат 5 саат. Фотосессия болот жана жандуу выпускной бул 3-чү жолугушуу.
Ошондо арома бал фотосессияга бир жолу ушуга келесиздер. Экинчиге трансформацион оюнга келесиңер 4-5 саатка. Үчүнчүсүндө бул жандуу выпускнойго келесиздер. Менин китебим белекке. Коучингке бир адамды гана ала алам. Бир эле место бар коучингке. Ооба, муну 3 ай 6 айга чейин бөлүп төлөө каралган бизде. 3 ай 6 айга чейин дагы коучингке дагы бизде спикерлер көп. Мына бул жакта айтып атышкандай эле этнопсихолог, аромопсихолог, сексолог, мужчиналар келет, психологдор сөзсүз түрдө, потому что мужчиналардын мозгундагы биз суроолорду дагы берип түшүнүүгө жана тайм спикерлер дагы бар. Бир эмес бир нече. Бир айда 6 спикер алып келдиңиз деп атат предыдущий потокто. Мына азыр дагы биздин спикерлер тынбай келип атат. Элестетиңиздер. Да, курс тууралуу маалыматтар дагы алсаңыздар болот. Андан кийинкиси бул жакта. Бул жакта жетилерге келдик, 7 эмне үчүн мамиледен жабыркайт. 7-си, 16-сы, 25-и төрөлгөндөр. Семерка деген. Семеркада эго жок да. Уялбайт, сурай берет, кайра жаза берет. Семерка таануулайт да, постоянно да, мисалы үчүн жолдошу каалабаса деле барып алып, мажбурлап аны консультацияга алып келип, бир нерселерди мажбурлап. Вот это забери, пожалуйста, тетрадку, ручку, и вот это папе отдай свой тариф. Вот это отдай папе. Это мусор, да. Мажбурлап. Папа сделает, завтра сделает. Мажбурлап. 7 кризиске салып турат, ооба. Кризиске салып турат действиясы менен. Бирок 7 трансформатор болот. Кризиске салып турат да эмес, мындай трансформация кылып турат адамдычы. Кубан Алишеров дейт. Кандайсыз, Кубан Алишеров? Отправьте мне запрос. Давайте мужчине сделаем за вами. Мужчиналар барбы эфирде? Запрос жөнөтүңүздөр. В первую очередь мужчиналарды приму, иерархиялары бийик турат, эркек мырзалардын. Кубан Алишеров, отправьте мне запрос. Я вам сделаю в эфире разбор. 11-1977. Фаридаим, отправляйте мне запрос. Саламатсызбы дейт. Отправляйте мне запрос. Фаридаим, можете отправить мне запрос и выйти в эфир. Мужчины часто приходят ко мне на личную консультацию, но это все анонимно. Я не могу отправлять съемку. Саламатсызбы. Здравствуйте. Со Словакии. Здравствуйте. Как вас зовут? Вы же помните меня. Мы 2 раза не получили. Да, 2 раза не получилось. Ну, прекрасно, видите как. У вас полное имя Кубан Ижбек? Не, Кубан. Кубан, да? Кто вы по нации? Кыргыз. Ну, как? Где вы находитесь? В Словакии. Вы там живете? Ну да, получается, миграция. Вы женаты? Да. Жена, супруга где? Сколько детей? Получается 2. Она 22.07.1981. 22.07.1981. Это одна супруга? Да, одна супруга. Потом дочка, нет, сын, 31.07.2007. И дочка 11.2010 год. Понятно. Так, будем только вами заниматься сегодня. Да. Давайте. Рассказывайте запрос. Ну, реализация. Что будет на следующий год? У вас личный год 3 сейчас. Следующий год у вас 4 личный год. Следующий год у вас получается, вам удобно на русском или на кыргызском? На русском.
На русском, да? Следующий год у вас год 4. Год недовольства, год, где вы будете постоянно такой недовольный, и поэтому вам очень нужно быть в дисциплине, это постоянная ходьба. Второе, это научиться позитивному мышлению. Но у меня год 4 были какие-то магические какие-то ситуации, которые привели меня к большим успехам. После года 4 год 5 идет, год успеха, год масштаба и так далее. У вас миссия 9. Миссия 9 это погоня за деньгами. Человек-помогатор помогает, а потом ждет благодарность и деньги. Вы трудоголик. Очень ярко выраженная сексуальная энергия. Хаос. Двойка. Скрытая единичка. Дон Жуан. За отношения топит. У вас следующий год, год 4, я рекомендую вам зайти в какое-нибудь классное трансформационное обучение, в коучинг, либо прийти на обучение по СЮЦА, если получится, или отучиться онлайн, или быть в коучинге, быть в челлендже, быть в дисциплине. Очень важна для вас дисциплина. Ваши деньги приходят, когда у вас деньги придут, когда вы будете в дисциплине и постоянно работа над целями. У вас год 4 близится, вам нужно поработать над целями, поставить четкие цели, прописать их, кем вы видите себя через 5 лет, через 10 лет, через 20 лет и так далее. Перестать быть спасателем и начать анализировать свои доходы. Вы зарабатываете, вы не тратите на себя, вы полностью, понимаете, у вас финансовый поток, как деньги в унитаз, то есть вы не видите свои деньги, вам нужно научиться контролировать свои деньги, расходы, доходы, это очень важно. Очень эмоциональный человек вы, очень эмоциональный человек. У вас запрос был реализация, да? Да, реализация. Ага, кем вы себя видите, кем вы себя видите, да? Вас тянет к психологии, коучинг, коучинг, да, коучинг, психологию вас тянет постоянно. Здесь, знаете, вот... Бывший сотрудник сам на пенсии. Кто? Бывший сотрудник милиции. Майор. Все. Вот, миссия 9, да. Я же про девяток часто говорю, что это силовики, это люди военные, это люди, которые работают в милиции, в ГКНВ и так далее. Наверное, вы слышали, видели мои рилс про девяток. Да. Вот. У меня тоже миссия 9, как у вас. Это такая агрессия, это помогаторство, это служение людям. Знаете, я вот, например, вот скоро поеду же вот на следующей неделе в Сюцай, я в рилсах буду показывать всех мужчин и мужиков, и всех женщин, которым 70 и 80, знаете, вот вы бывший военный, бывший человек, который там на кресле сидел и так далее, да, кресло это временное, это временное, Да. А вот то, что мы вкладываемся в мозги и развитие своего сознания, это всю жизнь с нами. И я буду специально показывать таким мужчинам, женщинам, которые думают, что там 40, 50 уже все, хана, капец, жизнь окончена, мне 50, 40, да? Я буду показывать именно вам тех женщин, которые сейчас на обучение, которая будет, да, на Иссыкуле, да, слава богу, не в Турции, не в Дубае, в этот раз на Иссыкуле, да, которая уже 3 года не было на Иссыкуле, прилетают с Лос-Анджелеса, с Америки, с СНГ, с Германии, с Италии, со всего Казахстана люди, когда душа страдает, человек готов лететь, готов прилететь, получить знания, трансформацию, понимаете, это источник энергии. Когда наша душа хочет, я вам покажу даже бизнесменов, которые именно в Сюцай даже для бизнеса, когда мы берем сотрудников, когда мы вообще общаемся с людьми, это очень важно знать данность человека. И я вообще приглашаю вас даже обучиться, обязательно. У вас, смотрите, у вас очень высокое эго, у вас 4 единички, с вами очень тяжело, вы неадекватны, знаете, если вы еще на эмоциях, вы можете рукопашный бой пойти. Нет, у меня нет такого.
Нет У вас такого. 4, я вам так условно говорю, эмоциональный. Вы эмоциональный человек, у вас очень много эмоций. Я сама Мгм. миссия 9, я очень эмоциональная, я не могу дома сидеть. У вас 4 единички, вы хотите, чтобы многие все делали так, как вы говорите. Мгм. Хаос, но энергия, мощь, да. Мгм. То есть сильно выраженная сексуальная энергия, Мгм. очень сильно выраженная, такое, знаете, вы не из тех, кто будет сидеть дома, вы не из тех, Мгм. кто может дома сидеть, вы постоянно в действиях, то есть трудоголик. Мгм. Но у вас что случилось? Мгм. Папе скажи. Действия и знания, цели. Если Мгм. вы еще больше денег хотите, это знание, цели поставить, деньги приходят на цели, и начать действовать. Действие. Также, так, посмотрим, на какой этот. У вас этот год 3, следующий год 4. Вы собираетесь возвращаться на родину, в Вот я думаю, Кыргызстан? стоит возвращаться или что? Я вот домой хочу. Да, надо домой. О, у вас еще имя 7. Ого-го-го. Мгм. 7 хаос. Мгм. Бомбит вас конкретно. Плейбой, Нет, Дон Жуан. нет, нет, я не такой. Я, смотрите, я был синдром спасателя, перешел в синдром наблюдателя. Я Классно. никого не спасаю, никого не спасаю. Все, хватит. Хватит уже, достаточно уже Да, всех спасать. спасибо. Я Достаточно как уже скорая спасать. помощь, как скорая помощь раньше был. Я Спас, тоже ушел. такая. Я тоже такая. Всё, невыгодно. Спасатель. Это не то, что невыгодно. Люди Невыгодно. люди по сути неблагодарные. Люди неблагодарные, видите? Да. Не нужно, не нужно. Если человек не просит, не помогайте. Без анализа не помогайте вообще. Вы Мгм. окажетесь виновным, вы окажетесь крайним, вас еще будут не благодарить, а наоборот гнобить. Поэтому Мгм. не помогайте, если люди не просят. А мы помогаторы же, мы бежим помогать. Мы постоянно хотим помогать, а это плохо. Мы не боги, чтобы помогать. Мы не боги, чтобы спасать всех. Это слив энергии. Мгм. У каждого своя карма, и каждый человек несет свою жизнь, своя ответственность. Излишнее помогаторство – это плохо. Это очень плохо, потому что это вас внутри разрушает, понимаете, это разрушает внутри. Потому что либо помогайте, но без ожидания. Потому Не, ну что, по сути, как скорая помощь. Пришел, помог, все, забыл. Я такой либо пришел. только так. Либо только так, да. Потому что от этого человека напрямую не ждите, потому что это приходит от других людей, от Всевышнего, да, и других ситуаций. Я сама 4 года была мигрантом в Италии, Мгм. и я поехала помогать родителям. И все заработанные деньги, как девятка, что как миссия 9, я полностью отправляла родителям и купила им Мгм. дом в Бишкеке. Мгм. И, конечно же, ну, миссия 9, ну, она где-то опасная, потому что она все то, что делает, потом одолжение такой учурдач. Вот. Вы очень большой молодец, что увлекаетесь психологией, что вам нравится, потому что это очень круто. Я вам рекомендую получать знания, получайте, учитесь обязательно. Вопрос такой, через Челлендж. вас можно? Через вас можно? Хотя бы, Конечно, можно. не, хотя бы оффлайн. Видите как? Я не смогу, видите, если я пока мигрант, можно через вас? Куда мне? Ну, на обучение. Конечно, можно. Вы приходите пока хотя бы онлайн на мое обучение, а потом вы можете полностью пойти на СЮЦА обучиться. Вы сами Мгм. можете быть коучем и сами консультировать в дальнейшем. Если Мгм. вам понравится эта наука, вы даже Мгм. от учителя можете сами пойти отучиться и так далее. Но я думаю, что если вы еще в Словакии, онлайн-тариф за 15 тысяч сом, это, ну, получается еще там, сколько у нас спикеров, дофига спикеров. У нас есть 3 мужчины-спикера, которые там говорят и на русском, и на кыргызском.
Мгм. Русскоязычные мужчины тоже есть у нас, получается. Вы это все получите, узнаете. У меня Мгм. уроки на кыргызском, конспекты на русском и на кыргызском. То есть все Мгм. доступно, как я веду себя в Reels. Я Мгм. русскую школу окончила, я вижу сны на русском, но я больше говорю на кыргызском, потому что энергия. Даже в Словакии вы остаетесь кыргызом, у вас ДНК, у вас кровь кыргызская. Даже в Италии я оставалась кыргызской, у меня ДНК и кровь кыргызская, да? Поэтому это очень важно, не забывать свой род, тег, Мгм. потому что именно они нам дают энергию. Да-да-да, я А, знаю такое. Да, смотрите, у вас душа реализуется через отношения. Вы Мгм. любите по душам говорить, вы любите общаться, вы любите строить отношения. То есть это то, что вам приносит кайф и наслаждение. Мгм. А, Знаете, вы капаете постоянно в глубину. То есть Мгм. вам важна вот эта глубина. Мгм. Очень важно. Дальше, люди, женщинам кайфово и комфортно с двойками мужчинами, потому что они хотят понять. То есть Мгм. они постоянно хотят понять. Ну я же еще весы. М, мгм. Миссия служения обществу. У вас миссия в минусе это служение, в минусе это пояс шахида, эмоциональное выгорание, которое сказывается на вашем теле. Обязательно следите за здоровьем. В плюсе это служение обществу. Ваша задача, ваша формула успеха это быть как единичка, отказаться от эго, переход к справедливому управлению. Следующий год, год 4, мистический год у вас. Будут происходить какие-то мистические события, положительные больше. Ваша задача быть в позитивном настрое, видеть во всем позитив и быть в дисциплине тела. То есть дисциплина. Вам ходьба, каждую неделю баня, ходьба, любви не хватает постоянно с утра. Теплая вода, постоянно теплая вода, кислые Мгм. овощи, фрукты, постоянно ходьба. Вот это у вас уберет в голове хаос. И Мгм. ваши эмоции стихнут в спорте. Обязательно спорт, хотя бы ходьба, обязательно спорт, 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 спорт. Если для вас здоровье важно, если вы хотите сохранить ваши деньги, здоровье, долго жить, обязательно придите в спорт. Это моя рекомендация вам. Еще есть вопросы? Я, смотрите, утром на работу и с работы пешком хожу. Ну, 20 минут. Круто. Сколько шагов в день? Ну, там 1,5 километра. Это сколько? 5000 шагов? Ну да, типа такой. Чуть-чуть маловато, потому что у вас Ну, матрица 2 семерки. на Хаос у работе вас, тоже. еще имя 7. На работе пешком хожу. Мы уже на Ну ногах все, сама. круто. Ну все, круто. Возвращайтесь на родину, потому что важно быть рядом с семьей. Эти Мгм. же деньги вы можете зарабатывать и здесь, в Кыргызстане, даже таксуя и так далее. Но важно быть рядом, да. Поэтому возвращайтесь обязательно, берегите свои финансы, анализируйте обязательно, потому Мгм. что девятка, миссия 9, балагыял, да, алданып калат батч. Ошон үчүн анализ менен жардам бериңиз, анализ менен. Финансы в первую очередь анализируя. Вот. Все. Спасибо вам, Ну, Кубан Байке. Удачи спасибо. вам. Увидимся. Давай. Увидимся обязательно. Ждем вас на наших проектах, на наших курсах, на Обязательно. наших живых лекциях. Обязательно приходите. Так, у нас очень много запросов. Очень круто, что у нас мужчины тоже есть. Да, мужчины у меня часто тоже берут консультации. Последняя консультация была в онлайн-формате с регионов. Мужчине нравится его друг. Ну вот он понимает, что что-то не так. Он специально женился на очень хорошей девушке, но не влечет его к жене. Поэтому пришлось поработать. Мужчины не хотят часто учиться, они часто берут консультации, но я рекомендую учиться, быть в этом потоке. Почему-то у нас менталитет такой, что стыдно, да, ходить к психологу. Психолог көп психтер барат депчи. Нет, психолог көп психтер барбайт. Наоборот,
Вот я вроде успешная, да, считаюсь. У меня 3 психолога. А, Один мужчина, и женщина, и девушка. Вот у меня 3 психолога. Я их не афиширую, да, потому что это мои психологи. Так, ждем вас, Фаридаим, на эфире. Окей, мен что-то орысша сөйлеп баштадым. Так, еще раз повторяю. 1 ноябрда биздин курс башталат, код души курсу, 4 поток. Көрүшөбүз, офлайн и онлайн форматта окуса болот. VIP тарифте офлайн, онлайн окуйсуздар. 3 жандуу жолугушу бар, арома бал, трансформационный оюн, фотосессия, ошонун бардыгы бар. И онлайн тариф дагы подарок алат. То есть онлайн тарифти подарок алат VIP тариф. И плюс мен менен жума сайын 2 жолу Zoom болот VIPте. А мен онлайн эле окуйм, жолугушпайм такыр десеңер, анда онлайн тариф бар. Бишкекте болсоңор деле онлайн тарифтагы окусаңыздар болот, но я рекомендую VIP тариф. VIP тарифте көп нерсе бар. Плюс жандуу лекцияны дагы белеке аласыздар, китепти белеке аласыздар. Аллахым разымын, себепкер болуп сизди мугалим кылып жөнөткөнүнө, окуп билим алып өнүгүп өсүшүбүз керек. Наставник керек экен. Азаматсыз. Пушка, Наргизаим. Смотрите, Наргизаим. Вот очень много. Блин, прям у меня столько идей вот сейчас. Я сейчас понимаю, что вот это первый уровень уже. Я хочу дальше расти, я сейчас хочу еще больше, круче, еще лучше знания, да. И я сейчас думаю, блин, еще лучше новый продукт хочу записать это. Хочется сделать большой тренинг для вас в Бишкеке. Планирую ВОЖ, ну, не знаю, прям алтылардай болуп. Сейчас холодно, некомфортно, обязательно хочется сделать такие проекты. Хочется очень классно послужить людям, да. Но самое главное, чтобы люди это тоже принимали. Биз 8ге келдик, 8 эмне үчүн? 7-ни айттык, 8тер мамиледе кандай. 8-и 17-си 26 төрөлгөндөр мамиледе излишний контроль бар да, булардачы, бул адамдарда. Анан ишенбестик. Кээ бир адамды бул тажатып ийиши мүмкүн. Аркаңан түшүп алып, мусордон бери карап, эмне жедиң, эмне ичтиң, тряпканы катуу сыкпай койдуң, сага ишенбей видео звонок менен эле чалып, булар эч кимге ишенбейт да негизичи. Ушундай нерседен адам тажап кетиши мүмкүн. Күйөөм миссия 7, ишсе тынчтык бербейт, мен миссия 1 дейт. Эркек качан ишет, өзүңүзгө суроо бериңиз. Эркекке сүйүү жетпегенде ичет. Сиз ага сүйүү берип атасызбы, энергия берип атасызбы? В постели, в жизни и так далее. Сүйүү энергия албаганда ичет эркек. Арак бул сууда, Ошон үчүн мен жана айтып атпаймынбы, ысык суу ичкиле, кайнак суу ичкиле деп. Анан 9, 18, 27 төрөлгөндөр мамиледе эмнеден жабыркайт. Мен көчө 1ден 9га чейин акча жаатында айтып бергем. Бүгүн болсо эмне жөнүндө айтып атам? Бүгүн болсо мен эмнени айтып атам? Бүгүн мамиле жаатында. 9тар мына 9, 18, 27си излишний агрессия, мындай эмоциональный болушат да. Бетке тарс айтып ийип, дароо монтип. 9 деген жай адамдарды жаман көрөт. Тарс болот да. И бир нерсе кылып алып одолжение кылышы мүмкүн. Мисалы үчүн 9дар менин жашоомдо кандай болгон? Тамак чогуу ичип, анан мен тамагымды жедиң деп кайра одолжение кылып, ар кандай адамдар болот, но вот 18 аябай иштерман болот да. 27-си более такой, знаете, больше денег хочет, больше такой эмоциональный, чувственный, интуициясы күчтүү. Чистый девяткалар, негизи ошо девяткалар көбүнчө ошол эме жумуштарда иштешет да, элге кызмат кылган жумуштарда иштешет. И обязательно көчөккө акча жаатында сабакты көрдүңүздөрбү сиздер? Атайын сиздердин астыңыздарда кызматтамын. Бул нерсени даже ушул эфирден
карасак 9 жан, мисалы үчүн кээ бир адамдардын жаны тынбай, чыдабай да, только өзүмдү угуп эле чыгып кетейин. Нет, башкаларды дагы билүү, бул чоң билим бизге. Түшүндүк, Окей, рахмат. Акысыз мини курсту белек алып, акча, предназначение, мамиле жаатында жакшы түшүнбөй калдым, жакшы айтып берип коесузбу дейт. Мына мини курсту көрсөңүз, акча, мамиле, предназначение 10 мүнөттөн. Ошол 10 мүнөттөн ошол сабактарды көргөндө дагы көп сонун нерселерди ала аласыз. Жана мен бүгүн эфирден дагы айттым. Жана эртең биз предназначение жаатында эфирден дагы көрүшөбүз. 9 караганда 27 айырмасы болуп албетте болот. Бул туулган күн эле, ичинде дагы ай, дагы 1900 деп туруп, жылыңыз баарын кошкондо эң токотор жер өзөк миссияда болот. Көп нерсе. Бир адамга разборго бир даже 2-3 саат жетпей калат чынындачы. Анан кээ бир адамдар айтып атпайбы? Мага разбор кылып кой депчи. Кыскача бул жактан дагы өзүңөрдү билип атпайсыздарбы, көрдүңүздөрбү эфир. Бирок разбор кылгандан кийин дагы адам дагы качуу деп. Ошон үчүн мен курс чыгардым да, 1 ай болуп хотя бы өзүңөрдү түшүнүп алгыла деп. Даже консультация аздык болот да, чынын айткандачы. Мен 3,5 жылдан бери жүрөм. Кайра окууга барып атам. Өзүм түшүнүп, дагы таанып, түшүнөйүн, билейин деп. Психология нишасы, сферасы бул постоянная работа над собой, айымдар, мырзалар. Түшүндүк, Ошол баарыңыздарды 1 ноябрда курстан күтөм. Бронь кылгандарга электронный разбор жөнөтүлөт менден. Дароо электронный разбор кыргызча же орусча плюс VIP тарифке келгендерге дагы сразу тоже разбор и плюс доступ болот, толук төлөм төлөгөндөргө. Жана 3 ай 6 айга чейин бөлүп төлөө каралган. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Күтөм, баарыңыздардыга ийгиликтерди каалайм. Ыраазымын сиздерге, азаматсыздар. Сүйлөгөн эмес, уккан адам баатыр. Ошон үчүн бул жакта белек мини курс алыш үчүн номерлерди калтырсаңыздар болот. Бүгүнкү сабак, көчөкү сабактын конспектин кодовый сөз айтпай калыптырмын, бүгүнкү сабактын конспектин алыш үчүн кодовый сөз ушуну жазып алсаңыздар болот. Бүгүнкү сабак тууралуу. Жана андан сырткары эртең биз жеңүүчүнү аныктап калсак, экинчи күндүн эфирдин кодовый сөзү жана эртеңки күндүн эфирдин кодовый сөзүн сураганда айта албай калсаңыз, анда утпай каласыз. Ошон үчүн рекомендую. Мына силерде 2 күн бар. Бүгүн, эртең аябай аракет кылып, активдүүлүк көрсөтүп, репост кылып, комментарийлер жазып, жакшы результат жаза алсаңыздар болот. Биринде жандуу лекция болот. Бишкекте мен менен 4 саат жандуу обучение, жандуу келип биз менен жолугуп, таанышууга мүмкүнчүлүк аласыздар. Орундар чектелүү, 1500 сом, бирок бул 1000 сомдук китебим ичинде белеке. Плюс мен менен 4 саат, 5 саат жандуу окутуу дегенди билдирет. Ошол жакта жандуу көзүмдү карап суроо бере аласыздар, надо будет. Андан сырткары убакытты прямо эфир алып койду дейби? Түшүнбөдүм. Вы можете написать номериңизди калтырып, 10 мүнөттүк мына акча, мамиле, предназначение ушул эфирдин токотор сонун сабагын алсаңыз болот. Команда барбы бул жакта? Бот иштеп баштадыбы? Комментарийде разбор деп жазганда бот иштеш керек эле. Чалгандар алып койду дейт. Бул адамдар запрос жөнөтүп алышты да. Ошол белек мини курсту алсаңыздар болот. Айымдар ыраазы болгонду үйрөнөлү, жашообузда бар нерсеге үйрөнөлү, кечке недовольный болбой. Элестеткиле, көчө бүгүн эртең чыкпасам деле, анда дагы болмок да, эмне үчүн эфирлерге чыгып разбор кылбайсың деп, Канча адам, например, азыр пайда алды эфирден. Башкалар чыгып сүйлөгөндөрдөн, аларга айткан рекомендациядан пайдаларды алсак болот. Ошон үчүн баардык нерсебиз эмеден болот, ниеттен болот. Макулбу? Так.
Нет, скорого жооп ала албадымго, суроого дейт. Сурооңузду көргөн жокмун мен. Бул жактан сөзсүз түрдө суроо бар болсо мини курс канча сом дейт. Мини курс бесплатно. Акча, мамиле, предназначение, мини курс бесплатно. Белек мини курс алыш үчүн номер калтырсаңыздар болот. Этот курс бесплатный курс, да. Жаздырылган сабак плейлист YouTube'дан берет. Ошону көрсөңүздөр болот. Эмне бар дагы бизде? Вот, ошол нерселерди алсаңыздар болот. Кто действительно хочет со мной поработать бир ай, то уже код души курсын. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Буюрса эртең дагы саат 7-де көрүшөбүз. Баарыңыздарга ийгиликтерди каалайм.